Автор Абдыкерим Муратов. Акыркы адам жапайынын арзуусу. Бул кыштоодо 7 түтүн жашайт. 7 таш там. 7 тамда 9 жан. Атам замандан ушундай жашап, ушул тоо түбүн бир агым суусу бар булакты турак кылып келаткансыйт. Өздөрүн Алмат уруусунанбыз дешет. Тээ ылдыйтан эл арасынан качкандар чыкканда да, куугандар чыкканда да ушуларды тоногону келет. Же буларда бир байлык болсо экен. Не болсо да алар ушуларды эш кылды. Ушулардан бир нерсе биле тургансып, аны муну сурап калышчу. Булар же чын эле эч нерсе билбейт, же билгенин да ачылып айтпайт. Кайсыл бир өкүмдөр чыгабы, жаңы дөөлөт алмашабы, элге түшкүлө, бизге кошулуп киргиле деп эч ким аларга таклип кылбады. Унутулган кишилерди четте кала беришти. Айта берсең, булар эми ушундай бир журт. Кудай ар бир жанга тиричилик кылгыла деп оокат таап бергендей, булардын оокаты тоо ташты кыдырып аңчылык кылмай. Анан ошол аң терилерин, жапайы илбейсиндерден алынган эттерди, майларды жаңгак токойлордун арасындагы адамдарга алып баруу. Аларын зарыл нерселерге, көбүнчө атылуучу куралдарга жана окторго алмаштырып келүү. Башка эмне керек? Өмүрүндө жашылча жеп көрбөгөн, оттук ташы, жаргылчагы колдо, тузу болсо мына бул тоолордо. Анда-санда тээ-тектеги адамдар тараптагы жаңгактуу жылгаларга кирип, жаңгак, мисте, алча, карагат, кызылгат, гиляс, чие, бүлдүркөн, бадам, кожогат, дагы атын билбеген көп нерселерди терип жеп алганы болбосо, жемиш да бул жерлерде бышпайт. Тоо таштын арасы, шамалдан далдоо, кышта карас түшөт. Бир байлам булагы токтоп калбаса, жепирейген жер тамдарын көчкү шыпырып кетпесе, зилзала силкип салбаса эле болгону. Ошентип оокат дегениң өтө берет экен. Адамдар эскирип өлүп, жаңылары алардын ордун билгизбей толуктап тура берет экен. Ошол алматтардан бир мерген бир жолу да адаттагыдай эле тоо ташты аралап көпкө жүрдү. 7 түтүндүн жеми деп 7 күндү, 7 түндү жеди. Ак кар баскан тоолордун ашууларын аралап, андан ары шагылдуу, чөп да чыкпаган, түтөктүү зоого келди. Кайберен, илбейсин атып, аларын мерчендүү жерлерге калтырып кетүү анын иши. Калган жигиттер кайсыл күнү келсе, ошол күнү атылган аңдарын терип алып, кыштоого жеткирет. Мерген да бүгүн жолдуу эле, шагылдуу тоодон семирген текелердин жүздөйүнөн тандап туруп бир да атты. Аны дароо мууздап, боорун кактап жеп, ичин алып, анын ордуна жыттуу чөптөрдөн салып, Алматтын калган жигиттери билген таштын алдындагы оюкка жашырып кете берди. Сарт бешимде жамгыр жаап, анан ага кошулуп сабалап кар учуп, бара-бара кар тозоңу тополоңун баштап, мергендин шаштысын кетирди. Бир-эки таштын коңулуна жашырынса жайлуу болбоду, кайра ары басты. Күтүлбөгөндөй асман жаркылдап, көктө теңир отту саймалап, жалгыз бараткан мергендин айланасы туруп-туруп күндүзгүдөгөй жарый түшөт да, кайра чагылгандын оту басылганда көөдөй караңгы түн үстөмдүк кылып калат. Бир жуп адам жапайы жашаган бу тоолордун кокту колотун киши баласынын буту көптөн бери баса элек. Адамдар гана эмес, мындай бийик жерде башка жаныбарлар да жашай албайт. Ал эми тиги адам жапайларга айла жок. Экөөнүн атасы да, эниси да өмүрүн ушул жерден өткөрдү. Бир кезде кыйла бар эле. Азайып отуруп акыры экөө калды. Негедир булардын тукуму соңку жылдарда уланбай келет. Абаданбы, сууданбы, же табияттын башка дагы бир билинбеген сыры барбы? Айтоор, адам жапайылар бул жер үстүнөн куруп кетмек болду. Мурдагыдай эмес, азыр эми жеймиз деп кыйла тоону кыдырып, кыйла сууну кечип, кыйла тозокту башынан өткөрүп чыгат. Бүгүн да эркеги жер кыдырып жем издеп кеткен. Ургаачысы үңкүр үйүндө үңкүй отуруп, эми кар аралаш жаап, анан туруп эле күн күркүрөп, чагылган түшкөндөн кабатырланып караңгы жайынан үңкүр оозуна чыкты да, алысты көзүн албай көпкө карады. Чагылган көк асманга көгөлтүр отун жакты. Үстү жакка бир чийим чийилип өттү. Адам жапайынын көзү уяла түштү. Жарк эткен жарыкта тээ төмөндө бир караан көрүнгөндөй болду да, кайра эле чагылгандын оту түгөп, жарык өчкөндө ал караан көөдөй караңгыга сиңип жоголду. Кайра чагылган, кайра караан. Бир убакта кулак мээни тундуруп,
Асман жарылып кеткендей күркүрөп, көктүн тең жарымы үзүлүп түшчүдөй алаамат добуш чыгып, эркегин күтүп турган ургаачы адам жапайы тоодон кулаган таштай ыргып кетти. Тыным өттүбү, өткөн жокпу? Ал эсине келип теңселип орунан акырын козголду. Тирүү экен. Чагылгандын огу алдыраагына, баягы караң келаткан жерге түшкөндөй. Ал жактан катуу чыңырык, анан онтогон доош угулду. Адам жапайы шагылдарды аралай чаап, бирде 2 буттап, бирде 4 буттап ылдый чуркады. Ал күркүрөп, озондоп барып чагылган тийген эркегин баса жыглаарда караса, анысы өз таанышына окшойт. Башкача экен. Онтоп, кыйкырып, жан айласы кылып, озондоп жатат. Ары жакта бир буту секирип өзүнчө ойнойт. Бул жандыктын эмне экенин билбеген менен анын жардам сурап жатканын түшүнгөн адам жапайынын энелик сезими селт этип, экемчеги зыркырап, көөдөнүн ысык бир нерсе тээп чыгып, жанагы чагылган урган караанды үңкүр үйүн көздөй көтөрүп жөнөдү. Адам жапайы өлүм алдында жаткан, бир буту үзүлүп, кансырап турган өзүнө окшош 2 аяктуу жандыкты колтукка кыса кучактап үңкүргө алып келип, парандаларын тыбыт жүнүнөн калыңдап салынган жайга кулатты да, кан таанып турган тамырларына таш коңунда катылып турчу дары чөптөрүнөн коюп, жапайы жандыктардын майын сыйпап, жан аракетке түшүп жатты. Тагдыр айдаса арга жок экен. Чагылгандуу ошол күнү адам жапайынын эркеги тоонун башынан төмөнүрөөк түшкөн. Көп жүргөн, арбыштуу жүргөн. 1-2 аяктуунун изи өткөн белем анын 3 аттаганын бир аттап койгон. Былтыр да ушул учурларда талааларда сары-ыран каптаган кезде, кыш суугу жакындап келатканда тоо башынан ылдыйлап түшкөн. Бир жерде таш үйлөрдү алыстан көз салып өткөн. Айры бут жандарды калың өскөн долонулордун арасынан тамаша кылып карап турган. Анан дагы ары кеткен. Жаңгак токойлоруна кирген. Бул жерде да айры бут жаны барлар. Алардын кетүүсүн күтүп, бир жаңгактын башына чыгып көккө турган. Курсагы курулдап ачкан соң не кыларын билбей, дарак башындагы тоголок нерселерди 4-5 кылып оозуна салган. Ошолор ага аябай жаккан. Бир убакта кыйкырык, ызы-чуу чыкканда жаңгактардан жаңгактарга аттап-уттап секирип конуп качып жөнөгөн. Дарактардан жаңгактар күүлүп, жер бети тегиз жаңгак болуп жатып калган. Кечинде кайрадан таштандуу жети үйдүн жанындагы долонулордун арасына келип жаткан. Ошондо эң биринчи отту көрдү. 2 аяктуулар оттон аттап секирип өтүшкөн. Отту айлана отурукташкан. Отко койду куйкалашып, куйкумжуттантып эттин даамын кетирип, оюна келгенин кылышкан. Негедир адам жапайыга ушул алматтардын айылы жакындай сезилип, ушул адамдар бир боорундай боло берген. Ошондонбу мурда кийинде алматтардын тамдарынын үстү жагындагы долонолуу коңулга кирип жатса, өзүнө жайлуудай сезип, ошол жерди имерчиктеп калган. Эртеси кайра баягы жаңгак токоюна, адамдар тарапка баргысы келди. Акырын абайлай барса, кечээги 2 аяктуунун бири да жок. Ар жерде сороюп каптар турат. Анын бирөөсүн түрттү эле кечээги жеген даамдуу азыктар жер жайнап, төгүлүп жатып калды. Арыраактан аттын бышкырганы жана кишинегени угулганда, адам жапайы канар каптагы жаңгактын бирин колтукка кысып, качып жөнөгөн. Андан бери жыл айланды. Ошондо таап келген тоголок дандары, жаңгактары, ургаачы адам жапайыга аябай жаккан. Кийин кайра келип, андагыдай каптарды, дарак башындагы жаңгактарды таппай, канча убараланды. Анан кыш келип, кар оор түштү. Суук болду, үңкүрдөн чыкпай калышты. Эми минтип, өткөн жылкы окуялар эске келип, айыл тарапка улам карап, аңуулоого бара жатканы да ошондон. Куду былтыркы жерге келди. Ана, өткөн жылдагы үстүнө чыккан аркайган 5000 жылдык карт жаңгак. 2 буттуу адамдар көрүнбөйт. Төбөдө жаңгактар жылдыздардай жайнайт. Көзү ошол жаңгактарга байланат. Акырын абайлай аттап, жаңгак түбүнө жакындап барып, бир убакта эле күп этип кула түштү. Караңгы көргө киргенде караңгы дүйнөгө кирди. Бүт денеси катуу нерсеге тийип, жанчылып калгандай болду. Көзүнөн от чыккансыды. Ал адамдар амал менен казган ороого кабылганын, анга түшүп кеткенин билген жок. Жан талашып, жан айласы кылып, туш тарабын ургулай, тепкилей берди. Озондоп кыйкырып, өкүрүп жатты.
бир топто төбөдөн эки аяктуу жандардын сансыз көп баштары карап турганы көрүнүп, асманга аларга карап чамынды. Жете албады. Жетсе жеп салмак мындай амалкөй акмактарды, алдамчыларды. 7 түн өткөндөн кийин гана ал зынданга түшкөнүн, эми бул жерден такыр чыга албастыгын билди. Төбөдөн жаңгак ташташты. Адегенде алардын баарын апчып кайра сыртка ыргытты. Бирок бара-бара курсак ачып, башы айлана баштаган соң жаңгактарды адамдардай чагып жегенди билбеген неме сырты менен эле апсыгып жеп алды. Ургаачы адам жапайы өлөт деп күтүп аткан адамдын чытына көнүшүп калды. Башка айла жок экен. Кишинин жаратына дары сыйпап, бозунач, кийик-от, көкөмөрөн дегендей чөптөрдү аз-аздан жедирип, тамырлардан таап келип берип, көзүн качан ачат деп, көзүн ачканда эмне болор экенбиз деп, эркеги келсе эмне ойлойт деп, сарсанаага чөмүлгөн менен энелик дээри ушул күнөөсүз жанды айыктырып, бастырып ийсем эле болду деген ойдо жүрдү. 1 күн, 2 күн, 3 күн. Ошентип күндөр өтө берди. Эркегинин дайыны жок. Жанындагы башкача жандык да эс үчүн жыйбайт. Элдер орго түшкөн адам жапайынын жанына күндө келет. Үйүр ала башташты. Адам жапайы да, адамдар да. Кишилер тапкан ташыганын көтөрүнүп келип, караңгы зынданга таштайт. Бүт денесин түк баскан, эки колу шыргыйдай узун келип, алары тизеден ылдый чубалып жаткан, оозунан сөзгө окшош бир нерселер чыккан менен оюн айта албаган, эки көзү кызарып, кишилерге бирде атып ие тургандай, бирде чарчагандай кайдыгер караган, илептери дердейген, тумшугу коңкойгон, таноолору тартайган, чачтары апсайган. Энеден туума жылаңач денелүү бул жаныбарды көрүү үчүн алыс жууктагы адамдар да агылып келип, жапай адамды жарданып тамаша кылат. Ор казган токой ээсинин ойбосу башка да. Эптүү күчү бар бул жаныбарды эпке келтирип, күздө жаңгак күйдүрүп, кышта чийне менен чөп сүйрөтсөм, арык каздырып суу чыкпаган какыр адырларга суу чыгарып, жер чегин дагы кеңейтсем дейт. Ошон үчүн да келген адамдарды бул жапайга жанга көнө берсин деп тим коет. Чын эле, адам жапайы кишилерге, кишилер адам жапайга көнүп баратканда, алматтардын эки аксакалы токой ээсинин үзүрүнө келди. Аны муну сүйлөшүп отуруп, ушул жандыкты кое берчи, бизге бир жамандыгын тийгизбесин деп катуу суранышты. Токой ээси көнбөдү. Силер да жапай адамга болушкан жапайысыңар деп аларды тилдеп, сөгүп сагып, алматтардын аксакалдарын ит талагандай кылып айылынан кууп чыкты. Ургаачы адам жапайы багып аткан киши баласы ошол алматтардын айтылуу аңчысы, чагылган тип, аргасыз эсин билбей жапай адамдардын жайында жатып калбадыбы? Бир күнү ал эсин жыйды. Жанында эмчегинин эки үрпү салаңдаган, бүт дене боюн түк баскан, көзү чанагына кирип, бети башы сөөк саактуу жаныбардын турганын көрдү. Аюу дедиби, окшобойт. Аюулардын далайын көрүп, далайы менен күрөшүп да жыккан, жыгылган. Алар адамдан качат, же баса калып уйпалап таштайт. Минтип бетине колун басып, суу ичирип отурмак беле. Ошол учурда мергендин оюна кайдагы бир уккан жомок сыяктуу баян келе калбаспы? Ал уламышта бир нече оңко түшүргөн, мээлегенин жаза кетирбеген мерген жигит болоору айтылат. Ошол жигиттин адамдын акылы албас чыйрактыгы, сулуулугу, көзгө атаарлыгы бар экен. Кайбирин кууп барбаган тоосу, чыкпаган чокусу калбаптыр. Бир жолу ошондой куугундардын биринде борчук таштын арасында капыстан бузун сындырып алат. Же өйдөгө чыга албай, же ылдый түшө албай аскалар ортосундагы жайыкта туруп калат. Сыныгы ырбап, таңып коер дарысы тамам болуп, кайбирендин каргышын угуп жаламаз оокалардын арасында бир канча күн кечирет. Как эткен карга, кук эткен кузгун, шырт эткен келемиш көрүнбөйт. Бир күн эле ошол жерден көзүн ачса бир кыз келатат. Өңүмбү, түшүмбү деп кайра-кайра каректерин ачып жумуп карай берет. Чын эле кыз, майда өрүм чачтары желкесин жаап, өңү түсү да келишкен кыз экен. Бул кыз адам эмес, кайберен жүрбөгөн жерге кайдан келди деп ойлонот жигит. Ойлонгондо эмне, ага караан болор бирөө болсо болду да, бүгүн эртең өлүп калса көмүп коер адам табылса болду да. Кыз жигитти айланчыктап кетпей коет. Биринин тилин бири билбейт, бирок кайдан жайдан алып келет. Айтору кыз сүт таап келет, дары таап келет, эт таап келет, жылуу кийим таап келет. Түнү да кетпейт.
Буттарына ар кандай чөптөрдү коет. Өзү да ооруган жерди соруп кирет. Кайдандыр бир жерден баткактарды алып келип сыйпайт. Ошентип мерген тез эле түзөлүп кетет. Өңүнө чыгат, кубат кирет. Бул жердин түнү ажайып. Асман алардын жанында эле тургандай, жылдыздардын арасында эле жашап жүрүшкөндөй. Бир күнү ошол жылдыз арасынан экөө бири-бирине жакындаша түшөт, ыкташа түшөт, айкалыша түшөт. Аны аскалар гана көрөт. Экөө ымдашып жүрүп, сөз сүйлөштү үйрөнөт. Айлар өтүп жанагы кыз эми келишкен чырайлуу келин болгон, боюнда бар экенин билдирет. Акыры жигит абдан жакшы болот. Бирок кыз аны эч жака ээрчитпейт. Бир күнү аңдып артынан бармакка камынган жигит кызды ээрчип бир топ барат. Бирок аскалардын арасынан өтө албай туруп калат. Ошол кезде тээ төмөндөн эле бир чоң таш сыяктуу отун жылып келатат. Мерген жигит таң калат. Мындай отунду жылдырып келаткан кандай күч болду экен деп эс ойт. Кайра ордуна келип жатса, аялы келет. Отун алып келгенин кабарлайт. Ошондо жигит жанагыча отун көтөргөн аял соожан эмес деп боолголойт. Бир күнү дагы аңдып атса, аялы отун жарып атат. Тырмактары жаппай адамдыкындай өскүлөң, көзүнөн чаар чыгат. Түшүнөт. Мерген жигит кимге үйлөнүп алганын эми толук аңдайт. Жанагыдай ажайып түндөрдүн биринде жылдыздуу айылын таштап, жылдыздуу кош бойлуу жарын таштап качып жөнөйт. Аялы билип артынан кууйт. Жакындайт. Караса күйөөсү тээ төмөнкү асканын бир жеринде баратыптыр. Ал жол менен баспа, ал жол менен барсаң өлөсүң, кайт артыңа. Мен сага башка жол көрсөтөм. Келинчеги көзүнүн жашын онталаа кылып боздойт. Чачын жулат, чыңырат, бирок жигит артка да кайтпай, жарынын сөзүн да укпай кете берет. Чын эле, мерген көп узабай аскадан кулап өлөт. Анан бир күн келин көз жарат. Көз жашын көлдөтүп, эптеп таап келип, бөбөккө уйдун сүтүн берип, сары май оозантат. Баласын ошентип торолтот. Кийим кийгизет. Бир күн ал чүрпөсүн, боор этинен чыккан наристесин түнү эл жашаган айыл үстүнө алып келет да: сен ушундан кийин ушул адамдар менен жаша. Сенин атаң адам баласы болгон. Сен да адам баласысың, деп күйөөсүнөн айрылганга бир ыйлап, баласынан айрылганга бир ыйлап, кайра өзү аскалар тарапка чыгып кетет. Ошондон Алмат уруусу тарайт. Бул уруунун кишилери азырга чейин чыйрак, сууга байымдуу, тоого жакын дешет. Жанагы Алматтар, жетүүлүү айылдагылар, анан ушул мерген да ошол тукумданбыз деп калышат. Айылга өзүнчө эле бир дөбө жылып келаткансыйт. Улам берилген сайын анын астында адам бар экендиги, жеңил чөө эмес, оор отун таткан адам экендиги билинет. Күн сайын айылга ушул дөбө жылып келип, ар дөбөнүн жылдырып келген адам дөбөсүн алып таштаганда гана ичинен киши баласы чыгат. Айылдыктар бул көрүнүшкө жадеп көнүп да калган. Жылып келаткан дөбөнү көргөндө эле отунчу келатат дешет. Отунчу дешкендери кыз. Анын кыз экенин деле эч ким элесе албайт. Жөн гана аты жок немедей отунчу атаганга көнүшкөн. Туулгандан отун ташып, аны күйгүзгөндөн башка иши жоктой. Бул кыз бирөөлөр менен ачылып сүйлөшпөйт. Анан калса кулагында да бир кыйла мандеми бар. Көп сөздү укпай калат. Уккандарын да анча түшүнө бербейт. Тили да сүйлөгөндө кекечтенип туруп калат. Ошондонбу бул кыздын бул айылда бар экенин, жашап жатканын деле эч ким этибарга албайт. Ашка, тойго атайын чакырылбайт. Отундан бошоп калса, кимдир бирөөлөр ээрчитип алса, барып калат да эч кимге кошулбай четке отуруп алат. Ошондо анын астына үй ээсинин марттыгы кармаса, чоң бир табак менен тамак тартат. Аны алеки заматта жеп төгөтөт да үй ээсинин жанына келип, жонунан сылап коюп, калган жааматты күтүп отурбай өз билген жолуна түшөт. Эгер казан табак кармагандардын ак көңүлү кармаса, ашкан оокаттардан салып берет. Жок, андай болушпаса, жалдырабай ары бар дегенсип кууп ийет. Отунчу кыздын алып келген отундары куураган карагай, арча, шилби, таал, долоно, жапай алма, жаңгак, өрүк терек, дагы башкалар. Ошолорду таңып көтөрүп келет да токойчунун абрисине таштайт. Анан эч ким айтпаса деле өзү эле билип чакмак таш менен астына куу коюп күйгүзүп керет. Бир топ күйгөндөн кийин арыктагы шалдырап аккан суудан жыгач челектер менен ташып келип отко чачып өчүрөт. Отунчу далай суу куйгандан соң гана жалбырттаган жалын астаа тартылып, от бир кыйла быкшып туруп, анан акырын бир четинен карарып күйүктөрү чыгып көмүр болуп калат.
Ал арада отунчу да ошол көмүрдү карарат. Кара беттин арасынан тиштери гана агарып ырсаят. Бул өчүрүлгөн көмүрлөр кышкы суукта 4-5 ай адам боюндай кар жааган бул токой ишиндегилер үчүн табылгыс отун. Мунун баары токой ээсиники. Ал эми отунчу болсо кара курсактын айынан гана ошол кишиге иштеп берет. Жаткан, тамак ичкен, биттене турган, жасана турган жайы да ошол отундардын жана көмүрлөрдүн арасы. Кийген кийими токой ээсинин аткан ашканы, эркектин чапаны, чокою, малакайы. Сөгүнгөнү да эркекче, ойногону да эркек балдар. Сууга болсо кирингени жайында жана күзүндө гана түшөт. Тээ төбөдөн бир дейди суу ийилип буралып, аска таштарга жабышып, жылмышып, сүт ыраң чыгарып, чачырап, күч менен жерге урунат. Бул жерди шаркыратма дешет. Ал түшкөн жерде мал аркандала тургандай тегиздикти көл кылып коюшкан. Бир кыл жери адамды көмөт. Ошол көлгө түшүп алат. Муп-муздак сууга киринип атса, айылдагы эркек таналары тамаша кылып, шылдыңдап калышат. Отунчунун шылдың менен иши барбы? Кулачын кенен жайып, ары сүзөт, бери сүзөт. Бийит, бүргө кене талаган денесин сергитип алат. Анан суу ичинде жөн адамдар араң көтөргөн билтейген балыктар менен чабыша кетип, аларды алып арыда аңдып турган жаш балдарды көздөй ыргытат. Балдар болсо балыктардан ажыдаар көргөндөй качып калат. Отунчунун сууга түшкөн күнү айылдагы адамдар үчүн өзүнчө эле бир майрам, айтып бүткүс тантана. Бүгүн да отунчу ошентип сууга түшүп келаткан. Кишилер эле жабалактап токойдун ичиндеги кожоюнун айтылуу ата жаңгагынын түбүндө ары бери жылышат. Ошол жакка карап басты. Баягы күндөрү отунга жибербей, токой ээси отунчуга ушул жерди 10 күн каздырган. Анда отунчу эмне үчүн казып жатканын ойлогон да, түшүнгөн да, сураган да эмес. Муну менен анын иши канчалык? Үстүнө билгизбей чырпык жаап, чым таштап, жер менен жер кылып койгон. Отунчу жабалактап жарданып турган жарандарга барса, баягы өзү казган оор ичинде эле бирөө онтогонсуйт. Чапчыланат, тебинет, кыйкыргансыйт, озондогонсуйт. Орого түшүп калган бул эмне деген жандык болду экен деп жакын барса, анысы аюуга окшоп апсыйган бир неме. Башын адеп эле айлантып тегеретип, айланбаш болгон койдой туш келди жүрүп, буту менен жер тепкилеп, жаны жай албайт. Мындай бир караса адамга да окшош экен. Денесин түк баскан, ары бери чапчыланса аюудай. Отунчу аюуларды жакшы билет. Отунга чыккан сайын токой ичинен, тоолордун арасынан аюуларды көп эле көрөт. Бирин-бири карашып өтө берет. Атүгүл бир жолу озондоп жаткан аюунун баласын капкандан чыгарып ийген. Отунга баратса эле бала ыйлагансыйт. Оор кулагын бир топко тосуп турса, чын эле бала. Асманда күндү көрсөтпөй калың өскөн чынарларды, жаңгактарды, анан алардын көлөкөсүндөгү табылгаларды, шилбилерди, карагандарды аралап, токой ичиндеги жайык түзөнгө бара калса, аюунун мамалагы чын эле ыйлап атат. Ушунча сүйкүмдүү, ырайымдуу болуп койгон мамалак. Жалооруп, жалынып, жардам сурап отунчуну карайт. Отунчу да ары жак, бер жакка көз агытса эч ким көрүнбөйт. Куштардын гана безеленип сайраганына уда ала-була сагызган арш жакка бирден тандап конуп, шакылыктап атат. Ыкчам барды да мамалактын бутун адам койгон капкан кыпчып калганын түшүндү. Түшүндү да эптеп ары тартып, бери тартып отуруп, мамалактын бутун капкандан чыгарды. Анан мамалак отунчуну артына кылчактай жалт-жалт карап, чын эле бошодуңбу дегендей токойго майпаңдай басып, ооруксунган аяктарын сүйрөй кирип кеткен. Кийин ал аюуну отунчу көп көрдү. Саратандын ысыгында отун ала коюп, көтөрүп жөнөөрдө чырым эти уктап алчу. Ошондой тук этип аларда баягы аюу жакынсырап, жанына келип, эркелеп ойноп, отунчуну башка кырсыктардан, асмандагы алгыр куштардын кол салышынан, жердеги сойлоп жүргөн жылаандардын, кара курт, чаяндардын жабырлап коюшунан этияттап турчу. Отунчунун бул ордогу жаныбарды биринчи көрүшү. Аюуга окшогону менен аюу эмес. Кишиге окшойт. Лекин сүйлөй албайт. Кишилер анын бир нерселерди булдураганын аңдай албай таң. Куйругу адамдыкындай. Кара, түктүү, кичине, кийимдери жок, бардык нерсеси көрүнүп эле турат. Жанагы жабалактагандарга Кудай берип эле калыптыр. Куду отунчуну шаркыратманын көк иримине түшүп атканда кызыгып көрүшкөндөй көрүшүп атат. Сен да келдиңби? Сага эмне жок, бар кет, деди токой ээси бир убакта отунчуну көрө калып. Ага тап бере урушуп.
Отунчу ээсинин айтканын кантип аткарбай койсун? Атасын да, апасын да, бир туугандарын да билбейт. Ага ата да, эне да, бир тууганда ушул киши. 30 жылдан бери ушул токой ээсин гана угуп, ушул токой ээсин гана билип келатпайбы? Отунчу ары басып кетти. Жабалактаган адамдар аң ичиндеги адам жапайга дали абас кылып, тамаша кылып күтө албай жатты. Мерген 40 күн дегенде ордунан араң турду. Турду да бир буту жок экенин билди. Мунусу өңү, жетишүү ажырата албады. Бир убакта анан өксүү ыйлады. Башын мыжыкты. Жанынан бир нерсени издеген болду. Таппады шекилдүү кайра көзүн жумду. Ургаачы адам жапай мергенди колтуктап көтөрүп, аркы тоонун алабындагы мөңгүгө алып барды. Муздак мөңгү суусу менен кишинин бетин жууду. Буттарынын жараатына мөңгүнүн каткан карын басты. Аска таштардан мумия алып сыйпады, иширди. Мурдада ушундай кылчууда киши эч нерсе сезчү эмес. Азыр ал баарын билип туюп атты. Көтөрүп келген жаныбардын ошондой кылып жатышы, бетин, бутун түктүү колдору менен сыйпалап турушу, анын денесин жибитип, көлкүтүп, жанына жагымдуу жакшылыктар туулагандай мимиреп уктап кетти. Талкышып катуу уктаган экен. Эртеси мерген ойгонуп караса, жанындагы баягы апсыйган нерсе дали отурат. Акырын башынан сылап атат. Кудуу энесиндей. Энеси да кичинесинде ушундай кылып башынан сылап, ырдап берчү. Бир гана окшобогону алдыдагы түктүү жандын ыры да, сөзү да жок сыяктанат. Көлөкөдөй гана катып былк этпей турган. Бир убакта ал караан мергенге бир нерсе сунгандай болду. Караса таяк. Бул эмнеге деп барып, анан өзүнүн буту жок калганын эстеди. Аны колуна алды да ордунан туруу керектигин түшүндү. Жанагы адам жапайы мергенди колтуктап көтөрдү. Акырын бир бутун чолоңдотуп, таякты эш кылып кыйла жүрүшүп үңкүрдүн оозуна чыкты. Жарыкчылыкты көргөнгө көзү уяла түштү эле, килтейген адам жапайы күндү көлөкөсү менен калкалап берди. Мерген дагы басты. Баскан сайын адам жапайы күндү көлөкөсү менен калкалап турчу болду. Ошентип, бир топ күндү ары келбеске оодарышты. Мерген чолоңдоп басууга көндү. Көнбөгөн эле чийкейт. Тигиниси анын маңдайына туруп алып, бышпаган этти, кээде жыпжылуу этти тарткылап, үзгүлөп, тытмалап жеп кирет. Көп жейт. Мерген болсо чийкейтти таш үстүнө коюп, күнгө бир топ кактайт да тоорусу түшкөндө гана оозуна салат. Оттук ташы баягы чагылган ураганда жоголгон белем. От деген бул жерде жок. Бир күнү ал ташты ташка тийгизе отуруп, кургак отундан куу жасап, от күйгүздү. Ташты аябай кызытты. Анан таш менен эттерди майдалап эзгилеп туурап, отко кызарып турган таш бетине жапты. Кызуу ташка муздак эт тийгенде чыз-чыз этип добуш чыкса, таң кала карап турган адам жапайынын жаны чыгып, колунда кармап турган эттерин ыргытып ип, аттап-буттап ары качты. Айлана күйүк жыттанып, мергендин шилекейи куюлуп иштей ачылды. Адам жапайы болсо күйүк жытына чыдай албай ары качып, таштын үстүнө сопоюп отуруп калды. Эркек адам жапайы жаткан ордон качып чыгуудан түңүлдү. Баягыдай түнү күнү уңулдап боздобой да, жаткан жерин жаргылып тепкилебей да. Кишилер алып келген оокаттарды кайра аларды карап ыргытпай да койду. Болгону тамактарды жакпайт. Күйүк тамак алып келишет. Оокаттары от жыттанат. Оттон болсо өлгүдөй коркот. От дегенде асмандан түшкөн чагылганды жана ал күйгүзгөн нерселерди гана түшүнөт. Отту башка билбейт. Ошол чагылган түшкөндө кээде тоодогу жаныбарлар күйүп калат да, тегерекчет чыдай алгыс жыттанып кетет. Мындай эттер алардын кускусун гана келтирет. Алар үчүн эт деген кармалган жаныбардын башын жулуп алып, ысык каны менен буртулдатып, аймалап-жулмалап жеген. Жанагы кишилер алып келип таштаган эт да, тамакта анын курсагы курулдабаш үчүн эле эптелген немелер да. Ошол оокат алып келгендердин ичинен бирөөнүкү башкача. Ал дайым келбейт, анда-санда келет. Билгендей эле бышпаган ит алып келет да, өзү көрүнбөй аң ичине алыстан таштап, өңү түсүн көрсөтпөй жоголот. Анын эти асмандан түшүп келе жатканда эле жыттанат. Мурунду жарып, иштейди ачат. Шып илип алат да, бурдап жеп кирет. Ким ыргытканын билбей, асман көктүн аз гана жери көрүнгөн зынданынан төбөнү тиктеп, жалдырап кала берет. Адам жапайынын ургаачысы үңкүрүндөгү мейманы бир аз жакшы болгонго көңүлү тынып,
Эми эркегин жакшылап издөөгө киришти. Көзү көргөн жердин баарына бутун жеткирди. Издебеген жери, акмалаган адыр коктусу калбады. Баягы алматтардын 7 үйүнүн жакка белиндеги долоонолу токойдон анын качанкы бир жатагын, издерин таап, көкүрөгүн кусалык дээп, көзүнө жаш алып, жыттап жүрдү. Ал жерге көп барды. Ушул жерге келип калаар деп үмүт этти. Бирок кайра келбешине көзү жетип, анан калса өңкүр үйүндөгү киши баласын көргүсү келип, жайына кайтып келет. Бир жолу кайтып келатса, өңкүрүнө жакын жерде киши жүрөт. Өзү карап айыктырган киши бир нерселерди издеп, улам аксак буту менен таштарды оодарып коет. Билдирбей карап тура берди. Карпак куруп чыга калганда гана адам баласы абайлап ары басып кетти. Мерген бир топ күч жыйнап калганда бул жерге кантип келип калганын, баягы өткөн турмуш окуяларын бир сыйра кайрадан эсине түшүрүүгө аракет кылып көрдү. Жамгыр, кар, чагылган, анан эс учун билбей жыгылганы, өңкүрдөгү адам жапайы менен өткөргөн күндөр. Анан эле кайда барса артынан калбаган мындай жапайы адамдан кантип кутулуу керек деген ой келди. Ой келди да мылтыгын эстеди. Чагылган түшкөн күнү, эс учун жоготкон күнү. Андан бери канча күн, канча ай өткөнүн да билбейт. Ошондо жанында жалын бүркүп, жаныбардын баарын ордунда тырп эттирбей жанын алып калар жан жолдошу. Мылтыгы бар эмес беле? Анысы кайда? Ошону эстеп ордунан ыргып туруп, таягын алып, баягы чагылган түшкөн жерди болжолдоп барды. Мына, ал жерди тапты. Ошондо жан талашып, жашына калган чоң ташы тең ортодон экиге бөлүнүп турат. Аны бөлгөн ошондогу чагылгандын от экенин эстегенде дагы бир жолу жүрөгү ордунан козголо, жакасын карманды. Мылтыгын дагы издеди, таппады. Кийинки күнү, такыр таппады. Анан бир күнү корумдалган таштарды оодарып кирди. Мылтык ушунда болуу керек деп шашып оодарып жатып, жүрөгү болк этти. Анын көзүнө бут көрүндү. Өзүнүн буту, эти соолуп, курушуп катып, сөөгү даана билинип турат. Бутунда мергенчиликке гана кийген өтүгү. Кайра шарта шурт жаап кирди. Муну ким кылды? Артынан шакирт мергендери келип, мылтыгын алып кетишип, бутун таап, корумдап жашырдыбы? Же муну жагынагы жапайы киши, адам ноо, киши кийик жасадыбы? Түшүнбөдү. Азыр мылтыкты тапканда эле эмне? Киши кийик болобу, адам ноо болобу, жер тырмак болобу, неси болсо да өңкүргө келери менен так маңдайга басып албайт беле? Өлбөсөчү? Өзүн өлтүрүп салсачы? Ошондо чагылгандын огу чала чарпып өткөндө кансырап жаткан адамды акыры ушул жапайы адам жанын алып калып, кишиге кишилик кылбадыбы? Кана, анын канча жыл бакканын, этин эттей алып барып берип турган алматтарынын издеп келгени, артынан жоктоп чыкканы. Ошол 7 үйлүү алматтарынан көрө бул түктүү жапайы киши адам экен да. Таңдар атып, кечтер кирип, мезгил көчкөн булуттардай каякаты шашып жылып жатты. Мерген көбүнчө өңкүрдүн түпкүрүнө кирип уктайт. Ал жерде таңдын атканы да, күндүн батканы да сезилбейт. Уктап жатканда адам жапайы андан көзүн албай, каректерин кадалтып карай берет. Кээде түктүү тырмактары өскөн колун адамдын пешенесине тийгизип, чачтарынан сылайт, жондорунан сылайт, жалгыз бутунан сылайт. Мындайда адам жапайынын да, мергендин да бүт бадени ысып, көөдөндөрүн жылуу бир нерсе тээп, денелери чыңалып, көпкөнсүп туруп алат. Адам жапайы мурдагыдай эрин издеп, эчейин жолу басышты да токтотту. Ат угул бул өңкүрдө жашаган адамга да, анын отуна бышырган күйгөн эттерине да үйрөнүп калды. Кишини көтөрүп, адам жапайы тоолордун бийик чокуларына чыгарат. Мөңгүлөрдү аралап муз тээп, шаар жана муздак сууларды кечип, ойной да кетет. Адам турмушу менен жапайы адам турмушу аралашып, кимиси кимисине ооп баратканы түшүнүксүз. Бири-бирине окшошуп, бири-бирин толуктап барат. Бул ургаачы адам жапайы эркеги менен 100 жылдай жашаса да балалуу болбоду. Жараткан балким буларды эң акыркы адам жапайы болсун, ушулар менен алардын тукуму үзүлсүн деп каргаган сыяктанат. Мерген да карып баратат, али үйлөнгөн жок. Бул алматтардын салты ушундай. Өз уруусундагыларга гана үйлөнөт. Башка уруулардан жар күтүү буларга буйрулбаган. Туугандарын ала, туугандарына тие беришет.
Алматтардан аял алгандар же алматтарга күйөөгө чыккандар бир туугандардай ысык жашаган менен балдары анчалык токтобойт, көбөйбөйт. Үйлөнүү үчүн же кыздар же эркек балдар жетпейт. Төрөлгөндөр да оорукчан болуп жарык дүйнөгө келип көпкө жашабай калат. Ошондонбу өзгөлөр гана эмес, өздөрү да алматтар жоголуп барат дешет. Ошон үчүн да 7 танда болгону 9 жан бар. Алардын көбү да жалгыз бойлор же карыгандар. Биздин мерген да ошолордон. Өмүр катын алып көрмөк турсун ургаачыга жакын барган жан эмес. Адам жапайы менен мерген бийик чокуларын алыска карап, күндүн чыкканын жана батканын тамаша кылышат. Кийиктерди чубамада тосуп, эттүүсүн баса калат. Асманда учкан бүркүттөргө көз сала көпкө тиктеп турушат. Анан экөө ээрчишип нымжыттанган, караңгы, бирок алар үчүн кызык үңкүргө кирип кетишет. Токой ээси күн сайын 2 маал ордо жаткан адам жапайыга барган менен ага даап эч нерсе дей албайт. Деген менен ансын тигил түшүнмөк беле. Киши өз кыялы менен гана жашап, ошол кыялында адам жапайыны куду отунчуну жумшагандай жумшап алганын элестетет. Жаңгак башына чыгып бир силсе, жаңгактын баары топурап түшүп, анан аны бир паста каптап, каптардын 3-4 бир көтөрүп, төөгө артып, кербендерге кошуп берип, ордуна мата алып, байларга көтөрмөлөп алтын, күмүш берип, атактуу болуп калууну кыялданат. Атүгүл бир жолу ой дегендин ооздугу жок белем. Адам жапайысын өз колу менен үйлөндүрүп коюунда ниеттенген. Кимге дебейсизби? Ал андан кийин бир мертебе токой ээси ордо жаткан адам жапайыдан кабар алганы келе жатса, ор оозунда төмөндө карап отунчу туруптур. Жакындай берди. Урушуп кууп салайын деди. Билбейт, сезбейт. Кулагы оор неме укпай атат го деп катуу жөтөлдү. Бутун сүйрөп шарпылдатып басты. Болбойт. Дал маңдайына барып карап тура берди. Отунчунун өңүнө кызыл жүгүрүп, башкача болуп тамылжып алыптыр. Сүйлөп ийе тургандай, ырдап ийе тургандай талпынып, учуп кете тургандай өйдө секирип коет. Отунчунун ушул турушун көрүп, токой ээсин адам жапайыны ордон чыгаруунун пайты келиптир. Анын колу бутуна зоолу кишен салып чыгарып алып, ит байлагандай эшик алдына байлап коюу керек деди. Шарт бурулду да 10 чакты балбан жигиттерди алып келип, аларга отунчуну кошуп, адам жапайыны ордон сууруп чыгып, короосуна жакын жаңгак башындагы балаканага алып келип байлап таштады. Токой ээси жаңы тууганга тамак берүү ишин отунчу гана аткарсын деп, кызматчылардан башкалары ал тарапка басып да барбасын деп дайындады. Токой ээсинин үйү жаңгактуу алкактын бир дөбөсүндө, бийикте. Бул жер өзү адырлуу тоо этектери болгондуктан дөңсөө жерлери өтө көп болсо да, токой ээсиники өзгөчө дөңсөөдө. Ал дөңсөө башка дөңдөрдү карап туруу үчүн атайын жасалган сыяктанат. Ал жер алкакка алынып, тегерек келип, айлана четинде кайнак булактар буу чыгарып, кыйла жерге дейре жакшынакай жытта, серүүн берип турат. Дөңсөөгө ийри буйру жолдор менен кыялап тегеренип чыгып барат. Ошол жолдор жаанда, селде чуңкурая берип, кара топурактуу кыртышты суу жеп, жолдун ар кайсыл жеринен жаңгактын, чынартеректин, талдардын, долонолордун, алмалардын, алчалардын тамырлары чыгып калган. Жолоктун чети шибер менен капталган. Бир да жеринде топурагы көрүнбөйт. Көкмөк, мал оттогону да, адам басканы да билинбейт. Анан жолдун эки жагынан шагын ийип, гиляс, жүзүм, алма, алмурут, биалма, анар жерге карай самсааласа, жерде болсо боюн көтөрө албай, кулпунай, бүлдүркөн, ит мурун дегендей немелер тим эле жайнайт. Адам жапайынын балаканасы 5000 жыл жашаган жаңактын башында. Алма жыгачтарынан шада кагып сөрү жасап койгон. Ал балакана сөрүгө кендир аркандардан жасалган шаты менен гана чыгат да, чыккан түшкөн киши этият шарт шатысын улам алып турат. Ошондо ал жерге ит куш гана эмес, айлакер адам да чыга албайт. Балакананын жанына сүт актар келип, таң атканча сүт ак деп безеленип чыкса, таң атканда гана оозуна бир тамчы сүт куюлат. Булбулдар болсо күндүзү бир тынбай сайрашат. Аларды канчалык көрөйүн десе да адам жапайы көрө албай койду. Таңуусуз азат жүргөн кезде адам жапайынын булардын бирөөсү менен да иши болбойт эле. Кээде баюулу келип, аны шылдыңдап кеткенин карасаң, кармата тургансып жакын, өтө жакын келет да, узун колун серпип кармап алаар да, ары боло калат.
Анан адам жапайга байланган чынжыраларды ажыратып калат. Отунчу балаканадагы адам жапайга тамак алып баруу милдетин алгандан кийин токойго деп отунга көп баргысы келбей калды. Кайдагы тойбос нерсени багып алдың деп токой ээсинин туубас катын эптеп бышырып берген тамагын жаңгак кесеге толтура салат да балаканага бара жатып, аны мурда казып койгон жугунду төккүч жерге шарт оодара салып, анын ордуна өзү даярдап койгон чийки этти шашып салып, салаңдап турган аркан шатыга шарт жабышса болду. Аттап чыгып, адам жапайынын алдына барып, анын идишине оодарат. Ошондо экөө бири-бирин тиктешет да бир топтон кийин биринен бири көздөрүн ала качат. Экөөндө тең тил жок, сөз жок. Жөн гана ымдашып коет. Кээде тамак бергени адам жапайга кеткен отунчу көпкө жоголот. Токойчу муну билсе да билмексен. Башкалардан болсо булар менен иши деле жок. Адегенде кызыгып аткан жапайы адамга эми эл деле кызыкпай калды. Кишилерге киши кийик айылдагы иттердей, мергендердин үйүндөгү мамалактардай, чаарчыктардай, бүркүттөрдөй, кекиликтердей, бөдөнөлөрдөй эле болуп калды. Бир гана аны кармоо үчүн оро казып берген отунчу бул иште өзүн айыптуу сезип, ошол айыбын кантип жууштун амалын таппай кыйналат. Асман токойдун бутактарына жабышкан бариктерден араң көрүнгөн жайкы кечтердин биринде көктө толгон ай сузуп жүргөн. Анда санда гана бариктердин кычыгынан ай көрүнбөсө, ал дале таарынган баладай жашырынып көрүнбөйт да эле. Бирок токой үстүнө жарыгы текши тийгенге ормон иши да айсыз кечтерге караганда бүгүн кыйла нурлуу. Отунчу адатынча көмүр даярдап кеч жаткан. Уктап кетиптир. Бир убакта жапайы кишинин үнү чыккандай болду. Каңырыш уккан кулагына кайра жакшылап тоссо тааныш үн. Шарт турду да асма шатыны түшүрүп, аны өйдө көтөрүлдү. Үн басылып калды. Отунчу адам жапайынын жанына барды. Сүйлөнө берди. Тигиниси да бир нерселерди айтып сүйлөгөн болот. Анан экөө жакын келишти. Кадимкидей биринин дем алганы бирине угулуп турду. Отунчуга адам жапайынын колу тийди. Түктүү, кайраттуу, тырмактуу эркек колдор. Адам жапайга отунчунун колу тийди. Жумшак, кызыктай, назик, ургаачы жыттуу колдор. Жайкы түндөрдүн биринде отунчу тобокелге салып, адам жапайыны байланган жеринен чечип, байлоонун бир учун өз колуна уруп, эптеп ымдап, асма аркан шаты менен жерге түшүрдү да, шырп алдырбай жылып отуруп, баягы шаркыратманын түшкөн жериндеги көлмөгө алып барды. Таштан жабышып, сыйгаланып түшкөн муп-муздак сууга экөө көпкө киринди. Муну бир да жан, бир да макулук көрбөдү, билбеди. Мезгил түн оогондон өткөн эмес беле? Атүгүл адамдардын эң эле куйтусу, эң эле митаамы токой ээси да муну байкаган жок. Ал эле билсе экөөнү тең өлтүрмөк. Экөө көлгө жакын келгенде өмүрү сууга түшүп көргөн эмеспи? Адам жапайы бир аз тайсалдап турду. Отунчу ошондо үстүндөгү чапанын чечип ыргытып, сууга боюн таштады. Адам жапайыда болсо кийим жок. Отунчу ымдаганда аргасы сууга шумгуду да иширкенип, секирип, оозунан жуткан суусун бүркүп, анан көнө түштү. Муздак сууда балыктардай ойноп, ары-бери сүзүп суу чачышып, шаркыратманын шарына денелерин тосуп, бири-бирине жакындашып, алысташып, суу денелерин сылашып. Эч кимге билгизбей отунчу адам жапайыны ордуна алып барып байлап салды. Адам жапайы канчадан бери бошонсом эле кетемин, качып кетемин, учуп күйүп үңкүрдөгү түгөйүмө жетемин деген менен бул жолу анте албады. Кандайдыр бир күч анын бутун шилтетпей тушап турду. Алматтардын 7-үндө 8 жан калды. 9-сунун өлү тирүүсү жок. Жыл айланса да бир кабары билинбейт. 4 жигиттин издебеген жери, тинтпеген көрү, түгөлдөбөгөн төрү калбады. Алар ошондой киши издеп жүргөн күндөрдүн биринде аскада асылып турган мылтыкты көздөрү чалып калды. Таң болушту. Мылтык ал жерге кайдан барды? Ким алып барды? Деги эле ал жакка адам баласы эмес тайган иттер да өтө албайт. Канаттуу куштар алып барып, аскадагы жалгыз арчага көрүнө кылып илип салганбы? 4 жигит канча күн үстүнөн да, астынан да, жан боорлорунан да ошол түтөмө мылтыкка жетейин деп жете албай суй жыгылды.
Акыры муну бир кайып алып кеткен экен деп түңүлүп кайтты. Көргөнүн 11 мүчөл жашаган куу сакал карысына айтып келди. Бул мерген канча жолу оңко тургузду эле? Деп сурады алабышка жигиттерден. 3 жолу. 4-сү да жакындап бараткан, дешти жигиттер. Кары Алмат көпкө үнсүз сөзсүз турду. Баары унчукпай күйүп жаткан арчаны, андан заматта пайда боло калган чычаланы карап унчугушпады. Аксакал ушинткенде бир экөөнүн эмеле ушул отко кактап ордуна салган кайберенеттери жумурун жууп кеткендей болду. Бул таштамдарды таштап, турагыбызды өзгөртүп, ылдый эл араласакпы? Аксакал дагы да кыска сүйлөп, сөзүн кайра үзүп алды. Башкалар унчукпады. Өзүбүздөн өзүбүз көбөйбөй жатабыз, аз калдык. Алматтардын бир учунан бир учуна жетебиз деген алматтардан ушул 6 үй акыркысы. 7-си да жерге кирди. Биз эмне, жараткандын каргышына калдык беле? Кары киши ушинтип айтканда баары дем албай укту. Дем албай жол издешти. Бирок эч ким жообун ашкере айтууга батынган жок. Макул. Дагы 40 күн ойлонолу. 40 күн мергендин өлүгүн издегиле. 40 күндөн соң же башка урууларга аралашып кетебиз, же ушул жашообузду уланта беребиз. Алматтар көргөн мылтык чын эле алардын мергениники эле. Баягы чагылган тийгенде дал ошол мылтыгы колдон учуп, тээ төмөнгө кулап кеткен. Аны ургаачы адам жапайы мергенди үңкүрүндө багып жатчуда кокус көрүп калган. Көрөөрү менен жүрөгү оозуна кептелди. Түрү суук нерсе сыяктанды. Мурда кийин көрбөсө да ушундай ой келди. Аны жок кылуу үчүн коомай кармап, эчем күн түрдүү жерлерге алып барып жашырып чыкты. Бирде мөңгүнүн астына бекитсе, эртеси кайра ишенбей, дарыянын ортосундагы аралчага алып барды. 3-чү күнү таштын коңуна таштап ийди. Акыры булардын баарына ишенбеди. Жанагы жаналгыч немени адам баласы таап албасын деп кабатырланды. Анан мерген ачуусуна тийген күндөрдүн биринде анын ошол куралын аска бооруна илип келди. Үңкүрдөн качып чыкса да ушул куралын алам деп мерген зоодон үчөөсүн деп атайын ошол жерге көз көрүнө илип таштады. Кийин мерген экөө ынтымактуу болуп кеткенде дали аны алуудан коркту. Киши болсо мылтыгын көргөн менен аны тааныган менен кайра алуу тууралуу, кайра ууга чыгуу, бир нерселерди атуу тууралуу ойлонгон да жок. Тура берсин, ошол жерде кала берсин деди. Алматтардын аксакалы 40 күндүк мөөнөт бергенде мергенди издеп жүргөн 4 жигит мөңгүлүү тоолордун ары жагынан ойго келбеген издерди байкап калды. Бири узак кадамдаган, бутунун таманы 2 кишиникиндей келген. Таш болобу, тикен болобу, аңдабай баса берген 2 буттуу немекен. Экинчиси болсо бир гана буттуу. Таманы кишиникиндей, атташы да анчалык арбыштуу эмес. Анан бул 2 из барып бирөө гана болуп калат. Кишиники жоголот да жанагы алп жандыкы гана калат экен. Бир изго киши кийиктики, экинчиси кимдики деп Алматтын жигиттери катуу ойлонуп жүрүп, 2 аптадай шырп алдырбай из кууп, акыры адам жапайынын ургаачысы менен аксак мерген жашаган үңкүрдү акмалап таап алышты. Жигиттер үңкүр оозуна буктурма койду. Капкан таштады. Жайлуу жай таап, 4 жерде бугуп жатты. Бир кезде тээ төмөндөн бир караң көрүнгөндөй болду. Жигиттердин камы дагы күчөп, көзүн андан албай турду. Караан жакындап келе берди. Денесин түк баскан аюудай. Бирок басышы кишиден айырмаланбаган. Бул жан дагы жакындаганда анын бир колунда адам, бир колунда бала бар экендигин аңдашты. Ана, келип калды. Оң колундагы адамды, өздөрү издеп жүргөн мергенди алар жазбай таанышты. Атүгүл бир буту жоктугун да көрүштү. Эмне кылуу керек? Кантүү керек? 4 башка жерде тургандыктан бири менен сүйлөшө да албайт. Мылтыктарын түтөткөндө адам жапайы жытын сездиби, таноолорун дердейтип, көктү карап, анан күтүлбөгөндөй тездик менен мергенди жана баланы койнуна алды. 4 мерген адам жапайыны ок калды. Тегерек түтүн жыттанды. Тигил адам жапайы тоо жаңырта айкырып, адам менен баланы октон коргой, өзүн болсо окко тосуп, тигилерди басып жыгылды. Алматтын кыл мерген жигиттери адам жапайыны кайра мээлешти.
Бир топ атылгандан кийин айлана көк, сассык түтүнгө чулганып, адам жапайынын асман жарган айкырыгы да аз-аздан басылганда 4 жигит этияттанып барса, адам жапайы да, мерген да булардын огунан жан бериптир. Кичинекей гана же жапайы адамга окшогон, же киши баласына окшогон маймылдай бир жаныбар гана тирүү экен. Буларды карап, ылжыйып, күлүп койду. Токой ээси эркек адам жапайы менен отунчунун малалаша баштаганын өз көзү менен көрбөсө да жүрөгүнөн анын баарын сезди. Ою ишке ашып жатат. Эми бул адам жапайы адам жытын искеп, аял кумарына батып калды. Эч жака кете албайт деди. Ал экөөнү кошоктоп, узун чынжыр менен байлады да биргелешип жумуш аткарууга чегерди. Отунга барса да, жаңгак күйсө да, таш ташыса да, жол салса да чынжырга бири-бирине байланып чогуу жүрөт. Бул экөөнүн жасаган ишин жаамы айыл биригип жасай албайт. Анан бир жай тээ ылдыйкы өстөндөн суу ташып, тоо боруна токой болор көчөт экти. Аларды суу ташып суугарды. Күз таяп, арык казып, бул жерлерге дарыядан суу чыгарды. Токой ээсинин көңүлү шат, көзү нурдуу болуп жүрдү. Анан ал биринчи карт шөөрдө отунчунун жыгылып түшкөнүн, көп баса албай калганын, ат үгүл бир жолу адам жапайыга көтөртүп алганын байкап калды. Ошол кышта нааба арабага салып отунчуну токой ээсинин жигиттери 9 айыл арыдагы бир досунукуна алып барып салды. Ошол жактан кыштап келсин. Эч кимге билгизбей тууп, баласын таштап келсин. Анан жазында кайрадан субай салт кайткан отунчу менен адам жапайы экөөнү ишке чегем деп ойлоду. Кыштын кары оор түштү. Отунчуну жоктогон адам жапайынын озондогон үнү айыл ишин жаңыртып, күнү тынчтык, түнү уйку бербей койду. Бооз малдар бала таштап, койлор үркүп, жылкылар дүрбөп, бул жакка беймарал келип кетчү жолборс да, сүлөөсүн да, суусар да, илбирс да, башкалары да өз-өзүнчө жоголду. Анан калса элди ушак каптап, көз ачыктар менен палчылар бул жапайы адамың аты жоготпосоңор жакшылык көрбөйсүңөр деп туруп алды. Жини келген адам жапайы бирөөлөр алып келген тамакты тээ ыргытып, адамдарга айбат кылып, арсылдап ит жебүрүп, караңгы түндү как жара карышкырча улуп, отосу өлгөн каймалдай боздоп, көпчүлүктүн шаштысын кетирди. Акыры тамак да жебей, суу да ичпей, бир күн эле жаткан жеринде жан берди. Жан берерде ал байланган байлоосун үзүп, шатысына карабай жаңгак менен сыйгаланып түшүп, отунчунун уктаачу жайына келип үзүлүптүр. Отунчудан болсо дарек жок. Каттагандардын бирөөлөрү аны акылынан айнып кетти десе, бирөөлөрү жапайы адамга окшогон баласын алып тоого тентип кетти дешти. Дагы бирөөлөр анын баары жалган, балага окшобогон чүрпөсүн сүйүп, аны ушунчалык жакшы көрүп багып атат дешти. Кайсынысына ишенээрин билбейсиң. Алматтардын жигиттери адам жапайы менен мергенчини корумдап көмүп, аман калган баланы көтөрүп келди. 6 үйдө калган 8 киши көпкө үнсүз туруп, мергенди эскергендей болду. Шам жагылды. Шаман бийледи. Бирөөлөр мергенди алматтардан башка бирөөгө үйлөнүп алган үчүн жектешти. Дагы бирөөлөр өз энебизге үйлөндү деп аны зекиди. Дагы бири мунун баарын ал туура кылды деген ойдо болду. Канткен менен бул сырларын жарыя айта алышпады. Бир гана чачы, сакалы куудай карыя күтүлбөгөн сөзү менен баарынын оюн бузуп ийди. Даярдангыла. Эл арасына кетебиз. Акыры минтип алматтар ада болду. Кимде ким башка уруудан кыз алса, кыздар башка урууларга күйөөгө чыкса, туура тутабыз. Бул баланы болсо журтубуздун ээси катары 7 үйдүн ортосуна таштап кеткиле. Жашай турган күнү болсо, күнүн көрө берсин. Жок, күнү түгөнсө, анда акыры баарыбыз барар жерге бул бала эртерээк эле күнөөсүз кезинде кете берсин.